Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү. Бүгүн сиздер менен Луиза Хейдин дүйнөгө белгилүү «Жашооңду айыктыр» аттуу китебинин эң негизги ойлорун кыскача талдап чыгабыз. Бул китеп адамдын ойлору, сөздөрү жана ишенимдери анын жашоосунда, ден соолугуна жана ички абалына кандай таасир этери тууралуу баяндалат. Автор өзүн сүйүүнүн, өткөндү кечирүүнүн жана жакшы ой жүгүртүүнүн күчүн түшүндүрөт. Эгер китепти толугу менен окууга убактыңыз жок болсо, бул кыскача баяндама анын негизги маңызын түшүнүүгө жардам берет. Бирок эсиңизде болсун, бул жерде айтылган ойлор автордун көз карашын чагылдырат. Аларды өзүңүздүн турмуштук тажрыйбаңыз жана сынчыл ой жүгүртүүңүз менен кабыл алганыңыз туура. Эгер мындай кыскача аудио китептер сизге пайдалуу болсо, каналыбызга катталып, видеого лайк басып, пикир калтырганды унутпаңыз. Биринчи бөлүм. Мен эмнеге ишенем? Менин философиям. Бул бөлүм Луиза Хейдин бүткүл философиясынын пайдабалы. Эгер сиз бул бөлүмдү терең түшүнсөңүз, калган бөлүмдөр өзүнөн өзү ачыла баштайт. Ойлор. Бул келечекти куруучу кирпичтер. Биз көп учурда оюбузду көзгө көрүнбөгөн, маанисиз нерседей кабыл алабыз. Бирок Луиза Хей ойду физикалык күч катары карайт. Сиздин азыркы жашооңуз, жаныңыздагы адамдар, капчыгыңыздагы акча, денеңиздин абалы бул мындан 5 жыл, балким 10 жыл мурун ойлогон ойлоруңуздун жыйынтыгы. Биздин ар бир ойлогон оюбуз биздин келечегибизди жаратат. Луиза Хей. Турмуштук мисал. Эки адамды алалы. Бирөөсү эртең менен туруп, дагы ушул тажатма жумуш, башым ооруп жатат. Жашоо ушунчалык кыйын деп ойлонот. Алам же Кудай ага макул, сен ошого ишенесиңби? Анда сага тажатма окуяларды жана дагы бир аз баш оору берейин деп жооп кылат. Экинчиси оор кырдаалда турса дагы, бүгүн жаңы мүмкүнчүлүктөр болот. Мен ар бир кыйынчылыктан сабак алам дейт. Алам Кудай ага макул, сен буга ишенесиңби? Анда сага чечимдердин жолун ачып берейин дейт. Жоопкерчилик жана күнөөлүү. Бул бөлүмдөгү эң оор, бирок эң дарылык касиети бар түшүнүк бул 100% жоопкерчиликти алуу. Көпчүлүк адамдар жоопкерчилик менен күнөөнү алмаштыра алышат. Күнөөлөө. Менин жашоомдун бузулушуна ата-энем себепкер. Алар мени колдогон жок. Өкмөт күнөөлүү. Жумуш жок. Жолдошум, аялым начар чыкты. Бул курмандыктын, жертванын позициясы. Сиз күнөөнү башкага оодарганда, өзүңүздүн жашооңузду өзгөртүү күчүңүздү да аларга берип саласыз. Жоопкерчилик. Ооба, менин балалыгым оор болду. Ооба, мен ката кетирдим. Бирок азыркы учурда ой жүгүртүп, кандай кадам жасоо бир гана менин колумда. Жоопкерчилик алуу бул күчтү өз колго кайтарып алуу. Мен жетиштүү деңгээлде жакшы эмесмин. Бул синдром. Луиза Хей өзүнө келген миңдеген кардарлар менен иштешип, баарында бир жалпы тамыр бар экенин байкаган. Бул деген мен жетиштүү деңгээлде акылдуу эмесмин, сулуу эмесмин, бай эмесмин, сүйүүгө татыктуу эмесмин деген ички үн. Бул үн бизди өзүбүздү ашыкча кыйноого, башкаларга жагынууга же тескерисинче баарын таштап салууга түртөт. Практикалык тапшырма. Убакыт бөлүп аткарыңыз. Бул көнүгүү үчүн 10 мүнөт бөлүңүз. Колуңузга кагаз, калем алып төмөнкү сүйлөмдү улап жазыңыз. Эч ойлонбостон мээңизге биринчи эмне келсе, ошону жаза бериңиз. Мисалы, мен өзүмө уруксат бербейм, анткени деп улантыңыз. Менин жашоомдогу эң чоң коркунучум бул, улантасыз. Мага дайыма жетишпейт. Эмне? Ошону жазасыз. Жазып бүткөндөн кийин окуп чыгыңыз. Бул сиздин азыркы ишенимдериңиз, программаларыңыз. Эми аларды чийип салып, жанына жаңы ишенимдер жазыңыз. Мен өзүмө бактылуу болууга уруксат берем. Мен ар дайым коопсуздуктамын. Менде мага керектүү сапаттардын баары жетиштүү. Экинчи бөлүм. Көйгөй эмнеде? Симптомдор жана негизги тамыр. Бул бөлүмдө биз үстүртөн көрүнгөн көйгөйлөр менен алардын түпкү себептерин айырмалаганды үйрөнөбүз. Чөптүн жалбырагын жулуу жана тамыры менен сууруу. Элестетиңиз, бакчаңызда зыяндуу чөп өсүп жатат. Сиз анын жалбырактарын кайчы менен кыркып салдыңыз. Бакча тазаланып калгандай көрүнөт. Бирок бир аптадан кийин чөп кайрадан эле чыгат.
анткени тамыры жерде калды. Биздин көйгөйлөр да ушундай. Симптом бул жалбырактар, ашыкча салмак, карызга батуу, жалгыздык, өнөкөт оорулар. Тамыры өзүн сүйбөө, коркунуч, кечире албастык. Эгер адам жөн гана диетага отурса, жалбыракты кыркса, ал арыктайт, бирок ичиндеги коркунучу тамыры кала берсе, бир аздан кийин ал салмакты кайра эле чогултуп алат. Анткени ашыкча май бул анын денесинин сырткы дүйнөдөн коргоочу калканы болгон. Көйгөйлөрдү жаратуучу чоң төрттүк. Луиза Хей бардык көйгөйлөрдү 4 чоң сезимге байлайт. Аларды тереңирээк карайлы. Таарыныч, абида бул эң уулуу сезим. Таарынычты ичте сактоо бул өзүң уу ичип алып, душманым өлүп калса экен деп күтүү менен барабар. Таарыныч денеге шишиктерди, рак, кисталарды жана рак клеткаларын жаратат. Анткени таарыныч жан дүйнөнү жегендей эле ооруу денени жейт. Сынчылдык, критика, өзүн да башкаларды да тынымсыз сындай берүү. Бул туура эмес кийинген. Мен семизмин, тигил акмак. Сынчылдык адамдардын муундарын артрит, ревматизм ооруларына алып келет. Анткени муун бул ийилчээк. Сынчыл адам ийилгиси келбейт. Ал өзүнүкүн гана туура деп эсептейт, катып калат. Күнөөлүү сезим. Бул дайыма жазаны талап кылат. Эгерде сиз өзүңүздү бир нерсе үчүн, балаңызга жакшы эне, ата боло албаганыңыз үчүн, ата энеңизге жардам бере албаганыңыз үчүн күнөөлүү сезсеңиз, ал сезимиңиз сизге жаза издей баштайт. Бул жаза кокустуктар, кырсыктар же физикалык оору, мисалы өзүн өзү кыйноочу оорулар. Коркунуч. Коркунуч адамдын энергиясын сорот. Жакырчылыктан коркуу, оорудан коркуу, жалгыздыктан коркуу. Коркунуч ашказан, язва жана таз болуу, чаш түшүү, нерв системасынын бузулушу аркылуу сыртка чыгат. Практикалык тапшырма. Өз тамырыңды табуу. Ыңгайлуу отуруп, терең дем алыңыз. Азыркы учурда жашооңуздагы эң чоң көйгөй эмне? Мисалы, карыздан кутула албай жатам, же өтүм ооруп жатат. Эми өзүңүзгө чынчылдык менен суроо бериңиз. Бул көйгөйлөрдүн артында жогорудагы 4 сезимдин кайсынысы жатат? Мен кимге таарынып жатам? Же балким мен бирөөдөн катуу коркуп жатамбы? Эгер ушул көйгөй мага бир нерсени үйрөткүсү келсе, ал эмне болмок? Бул бөлүмдүн башкы аффирмациясы. Күзгүгө карап 10 жолу айтыңыз. Мен өзүмдү курмандык болуудан бошотом. Мен эч кимди жана өзүмдү да күнөөлөбөйм. Мен жашоомдун жаратуучусу болууну тандайм. 3 бөлүм. Ал кайдан пайда болгон? Балалыктын аң сезимге тийгизген таасири. Бөлүмдүн башкы идеясы. Биз бойго жеткенде кыйнап жаткан бардык маселелер, өзүбүздү төмөн баалоо, коркунучтар жана жолсуздуктар бул биздин тубаса мүнөзүбүз эмес. Бул болгону 3 жаштан 5 жашка чейинки аралыкта бизди курчап турган чоңдордун айткан сөздөрүнөн жана иш-аракеттеринен куралган. Мээбизге жазылып калган эски программалар. Баланын аң сезими бул таза гипс. Луиза Хей кичинекей баланын мээсин жаңы куюлган жумшак гипске же чопого окшоштурат. Ал гипске эмнени чийсең, ал кургаганда дал ошол өмүр бою сакталып калат. Кичинекей баланын критикалык ой жүгүртүүсү жок. Ал ата-энесинин же анын баккан чоңдордун айткан ар бир сөзүн чындык катары кабыл ала берет. Кандайча жазылат? Эгер энеси баласына: "Жабоозуңду, сенин айтканың эч кимге кызык эмес", же "Колуңдан эч нерсе келбейт, сен мага Кудай жаза катары берген го" деп дайыма кайталаса, бала муну апам мени жаман көрөт деп түшүнбөйт. Бала мен жаманмын, менин бар экеним бул дүйнөгө зыян, мен сүйүүгө татыктуу эмесмин деген ички чечим кабыл алат. Чоңойгондогу натыйжасы. Бул бала 30-40 жашка чыкканда да эл алдында чыгып сүйлөөдөн коркот. Жумушта өз укугун коргой албайт. Жетекчисинин алдында калтырап титирейт. Ал өзү мунун себебин түшүнбөйт. Бирок анын аң сезиминин тереңинде 3 жашар баланын коркунучу өкүм сүрүп жаткан болот. Сиздин үй бүлөңүздө акча жана жашоо тууралуу эмне дешчү? Биздин каржылык абалыбыз да балалыктагы сөздөрдөн куралат.
Луиза Хей окурманды балалык кезиндеги үйдүн атмосферасын эстеп көрүүгө чакырат. Келиңиз, өзүңүздүн балалыгыңызды анализдеп көрүңүз. Сиздин үйүңүздө төмөнкү сөздөр айтылат беле? Балалыкта угулган сөздөр. Булар программалар. Чоңойгондогу жашоого тийгизген таасири. Акча оңой менен келбейт. Аны табыш үчүн кулча иштеш керек. Адам өмүр бою кара жумушта, аз айлыкка өзүн кыйнап иштейт. Жеңил акча келсе, андан коркуп бат эле коротуп салат. Байлардын баары ууру, арам тамактар. Аң сезим, акчалуу болсом, мен дагы арам ата албайын деп, адамды байлыктан аң сезимдүү түрдө качырат. Биз кедейбиз, бирок тазабыз. Көрпөңө карап бутту сун. Адам чоң максаттарды коюудан коркот. Ал кичинекей жетишсиз жашоого көнүп калат. Башкалар эмне дейт? Элдер уят дейт. Өз каалоосун унутуп, өмүр бою элдин пикири үчүн жашоо адаты пайда болот. Эгерде сиздин балалыгыңызда ушундай сөздөр көп айтылса, сиз азыр дал ушул ишенимдин курмандыгы болуп жатасыз. Сиздин эч кандай күнөөңүз жок. Сиз болгону ушул эски программаны автоматтык түрдө аткарып жатасыз. Ата-энени кечирүү, алардын да күнөөсү жок. Луиза Хейдин эң улуу насааттарынын бири ата-энени жек көрүүдөн жана күнөөлөөдөн кутулуу. Ооба, балким алар сизге мээрим төккөн эмес, балким уруп сабаган, балким таштап кеткен. Бул абдан оор жана өкүнүчтүү. Бирок Луиза мындай дейт: ата-энеңиз сизге өзүндө жок нерсени бере албайт болчу. Алардын өздөрүнүн балалыгы кандай өттү эле? Алардын ата-энеси аларга мээрим берди беле? Жок, алар да кордук көргөн. Алар да согуштун, жокчулуктун, коркунучтун заманында чоңойгон. Алардын ички дүйнөсү жаракаттарга толгондуктан алар сизге болгон сүйүүсүн туура билдире алышкан эмес. Алар өздөрүнүн аң сезиминин деңгээлинде гана аракет кылышкан. Сиз ата-энеңизди күнөөлөп жашаган жакта, сиз өзүңүздү ошол өтмүштүн чынжырына байлап коесуз. Аларды кечирүү бул алардын кылган каталарын туура деп табуу эмес. Кечирүү бул мен силердин мага берген оор жүгүңөрдү өзүңөргө кайтарам. Силердин өз тагдырыңар бар. Менин өз жашоом бар. Мен силерди да, өзүмдү да бошотом деп айтуу. Ички бала. Внутренний ребенок. Биз канча жашка чыкпайлы, биздин ичибизде дагы эле ошол сүйүүгө, жылуулукка жана колдоого муктаж болгон 5 жашар кичинекей бала жашайт. Сиз өзүңүздү сындаганда, күзгүдөн өзүңүздү көркүнө чыкпай жатат деп тилдегенде, ичиңиздеги ошол кичинекей бала дагы бир жолу ыйлайт жана коркот. Сизге башкалардын сүйүүсү же баалашы жетишпей жатса, демек сиз өзүңүздүн ичиңиздеги балага сүйүү бербей жатасыз. Сиз азыр өзүңүзгө өзүңүз камкор ата жана мээримдүү эне болушуңуз керек. Биринчи практикалык тапшырма. Балалыктын тизмеси. Бул көнүгүү үчүн тынч жерге отуруңуз. Кагазга бала кезде ата-энеңизден, мугалимдериңизден же чоң ата чоң энелериңизден уккан баардык терс, чектөөчү сөздөрдү тизмелеп жазыңыз. Мисалы: сен аябай шоксуң. Сени эч ким жакшы көрбөйт. Сулуу болгуча бактылуу бол. Сен дайыма ооруйсуң, ден соолугуң начар. Эми бул тизмеге карап, өзүңүзгө үн чыгарып айтыңыз. Бул сөздөрдүн баары мага таандык эмес. Бул алардын пикири болчу. Мен бул программаларды ушул секундтан баштап жокко чыгарам. Кагазды айрып же өрттөп салсаңыз болот. Бул психологиялык бошонууну шарттайт. Экинчи практикалык тапшырма. Күзгү жана ички бала. Күзгүгө жакындаңыз. Көзүңүздүн карегине тики караңыз. Терең дем алып, ичиңиздеги кичинекей баланы элестетип, ага кайрылыңыз. Менин кичинекейим, мен сени ушунча жыл унутуп койгонум үчүн кечир. Сенин эч кандай күнөөң жок болчу. Сен эң сонун баласың. Мен сени коргойм. Мен сени кандай болсоң дал ошондой сүйөм. Сен азыр коопсуздуктасың. Башында жүрөгүңүз сыздап, ыйлагыңыз келет. Ыйлаңыз. Бул сиздин балалыктагы бөгөттөлгөн, блокко түшкөн сезимдериңиз сыртка чыгып, жан дүйнөңүз тазаланып жаткандыгынын белгиси. Үчүнчү бөлүмдүн башкы аффирмациясы.
Бул сөздөрдү күнүнө бир нече жолу өзгөчө эртең менен ойгонгондо жана кечинде уктаар алдында кайталаңыз. Мен өтмүштү толугу менен бошоттум жана учур чакта кубаныч менен жашаймын. Мен ата-энеме сүйүү жана кечиримдүүлүк жөнөтөм. Алар эркин. Мен да эркинмин. Менин ички балам бактылуу, коопсуздукта жана сүйүктүү. Мен өз жашоомду жаңыдан сулуу кылып курууга толук укуктуумун. 4 бөлүм. Бул чындыкпы? Ишенимдерди кайра карап чыгуу. Бөлүмдүн башкы философиясы. Сиздин өзүңүз айлана чөйрө, акча, ден соолук же мамилелер тууралуу айткан ар бир терс сөзүңүз же колумдан келбейт деген ар бир оюңуз бул объективдүү чындык эмес. Бул болгону сиз качандыр бир кезде кабыл алып, анан чындык катары ишенип алган сиздин пикириңиз гана. Пикирди жана ишенимди болсо каалаган убакта өзгөртсө болот. Ишеним деген эмне жана ал кандай иштейт? Луиза Хей айтат: ишеним бул мээбизде 100 000ден ашык кайталангандыктан биз үчүн мыйзамга айланып кеткен жөнөкөй эле ой. Эгер сиз өзүңүздү мен математика же бизнеске жөндөмсүзмүн деп ишендирсеңиз, сиздин мээңиз бул ойду буйрук катары кабыл алат. Ички чындык кандай курулат? Сиз бир ишке аттанып жатканда мээңиз автоматтык түрдө «Эй, токто, эсиңдеби? Сен бизнеске жөндөмсүзсүң да» деп сизди артка тартат. Сиз коркуп ишти баштабай коесуз. Кийин өзүңүзгө «Көрдүңбү? Мен айтпадым беле, менин колумдан келбейт» деп эски ишенимдериңизди дагы бир жолу бекемдейсиз. Бул туюк тегерек. Чындыктын эки бети. Эскертиңиз. Дүйнөдө эки башка адам жашайт. Биринчиси, дүйнө бул коркунучтуу, адамдар бири-бирин алдаган жаман жер деп ишенет. Ал көчөгө чыкканда дайыма орой адамдарга туш болот. Аны алдап кетишет. Экинчиси, дүйнө бул коопсуз сонун жер, мага дайыма жакшы адамдар жолугат деп ишенет. Ага чындап эле жардам берүүгө даяр, ачык маанайдагы адамдар туш келет. Бул жерде кимдики туура? Луиза Хейдин жообу: экөөнүкү тең туура. Анткени Кудайым ар бир адамга анын ишенимине жараша чындык жаратып берет. Терс ишенимдерди соттоо процесси. Сиз өзүңүздүн эски ойлоруңуздун курмандыгы болууну токтотушуңуз керек. Ал үчүн аң сезимиңизге кичинекей сот процессин өткөрүңүз. Өзүңүзгө жакпаган бир ишенимди алыңыз. Мисалы, мен эч качан бактылуу үй бүлө кура албайм. Анткени бардык эркектер же аялдар ишеничсиз. Эми бул ойлорду суракка алыңыз. Бул чын эле абсолюттук чындыкпы? Дүйнөдөгү бүткүл адамдар ушундайбы? Бир дагы бактылуу үй бүлө жокпу? Жок, бар албетте. Бул ой мага кайдан келген? Муну мага ким айтты эле? Апам айткан. Же биринчи сүйүмдөн көңүлүм калганында өзүм ушинтип ойлогом. Бул ой азыр мага жардам берип жатабы же зыяны тийип жатабы? Зыян берип жатат жана жалгыздыкка түртүүдө. Эгер мен бул ойго ишенбей калсам, анда кандай адам болот элем? Мен эркин, бактылуу жана адамдарга ачык болмокмун. Эгер бир ой сизге зыян алып келип жаткан болсо, аны коргоонун эмне кереги бар? Аны азыр эле бошотуңуз. Ойлорду кийим сыяктуу эле тандаңыз. Биз дүкөнгө барганда өзүбүзгө жакпаган, өңөчкөн, жыртык же өтө тар кийимди сатып албайбыз го. Же шкафтан эскирген кийимдерди ыргытабыз. Луиза Хей айтат: эмне үчүн шкафтагы кийимдерге караганда өзүңүздүн мээңиздеги ойлорго начар мамиле кыласыз? Эски, сизди ооруткан, сен байкушсуң, колуңдан эч нерсе келбейт, сенин жашың өтүп кетти деген ойлорду мээңизден сууруп таштандыга ыргытыңыз. Анын ордуна жаңы, кооз, сизге күч-кубат бере турган ойлорду тандап кийиңиз. 4 бөлүм. Тереңдетилген практикалык көнүгүү. Ишенимдерди трансформациялоо. Кагазды тең ортосунан сызыңыз. Сол тарабына өзүңүз жөнүндөгү акча, ден соолук тууралуу эң чоң 5 терс ишенимдериңизди жазыңыз. Мисалы, мен дайыма ооруйм, иммунитетим начар, менин жашымда жаңы карьера баштоо кеч.
Оң тарабына алардын дал каршылыгындагы позитивдүү жаратман түрүн, аффирмацияларын учур чакта жазыңыз. Мисалы, менин денемдин айыктыруучу күчү керемет. Мен күн сайын чың алып жатам. Мен каалаган жашымда жаңы ийгиликтерди жаратууга кубаттуумун жана акылдуумун. Эми сол тарабынан кайчы менен кесип, өрттөп же майдалап таштаңыз. Ал эми оң тарабындагы жазууну күн сайын эртең менен 3 маал үн чыгарып окуңуз. Мээ жаңы программага көнүш үчүн кеминде 21 күн керек. 5 бөлүм. Биз азыр эмне кылып жатабыз? Учур чактын чексиз күчү. Бөлүмдүн башкы философиясы. Сиздин бүткүл өмүрүңүздөгү эң маанилүү жана жалгыз күчү учур. Бул азыркы учур. Ушул секунд, ушул мүнөт. Сиздин өтмүшүңүз канчалык оор, каталарга толгон же өкүнүчтүү болбосун, ал өттү, ал азыр жок. Келечек болсо сиздин дал азыр ушул тапта эмнени ойлоп жатканыңыздан куралууда. Сиз азыркы ой менен келечегиңиздин пайдабалын куруп жатасыз. Өтмүштүн, өткөн чактын кулчулугунан кутулуу. Көпчүлүк адамдардын эң чоң катасы алар денеси менен азыркы заманда жашаган менен акылы менен өтмүштүн сазында отурушат. Анда минтип койсом болмок. Ал мени таштап кеткенде жашоом талкаланган. Ошондогу катам үчүн өзүмдү кечире албайм. Луиза Кей муну төмөндөгүдөй түшүндүрөт. Сиз өтмүштү ойлоп ага капа болуп же ачууланып жатканыңызда, сиз өзүңүздүн азыркы учурдагы эң баалуу кубатыңызды, энергияңызды өлгөн нерсеге жумшап жатасыз. Бул өткөн жылкы эски таштандын алып келип, бүгүнкү таза бөлмөгө чачкандай эле көрүнүш. Өтмүш бул тажрыйба гана. Өтмүштө сиздин аң сезимиңиз, билимиңиз ошол деңгээлде гана болчу. Сиз андан артык кыла албайт болчуңуз. Ошондуктан өзүңүздү айыптаганды токтотуңуз. Өтмүшкө рахмат айтып, аны кое бериңиз. Азыркы таптагы ички диалогду көзөмөлдөө. Сиз азыр дал ушул мүнөттө өзүңүзгө ичиңизден эмне деп жатасыз? Биздин мээбизде күнүнө 60 миңге жакын ой айланат экен. Эң кызыгы алардын 80-90% кечеги эле терс ойлордун кайталанышы. Эмне кылуу керек? Өзүңүзгө ойлордун кароолчусу болуңуз. Күн ичинде кокусунан ай мен колуман эч нерсе келбеген байкушмун да, же дагы манайым бузулду, баары бир жолум болбойт деген ой келсе, дароо ичиңизден токто деп айтыңыз. Ойду багыттоо. Ал терс ойду кармап алып, дароо позитивдүү нукка буруу. Ооба, азыр ката кетти, бирок бул нормалдуу көрүнүш. Мен муну оңдой алам. Мен үйрөнүп жатам. 3. Аффирмацияларды туура колдонуунун сырлары. Бул бөлүмдө Луиза Кей аффирмацияларды учур чакта айтуунун маанилүүлүгүн түшүндүрөт. Биздин аң сезимибиз убакытты сезбейт. Ал үчүн эртең же келечек деген түшүнүк жок. Ал баарын түз жана азыр деп кабыл алат. Ката аффирмация. Мен бай болом же менин оорум айыгат. Сиз болом же айыгат деген келечек чакты колдонгондо, сиздин аң сезимиңиз бул максатты дайыма алдыга, келечекке жылдырып отурат. Сиз өмүр бою бай боло турган же айыга турган абалда, бирок азыр кедей же оорулуу бойдон кала бересиз. Туура аффирмация. Мен байлыктын жана молчулуктун ичинде жашап атам. Менин денем азыр айыгуу процессинде. Менин деним сак. Бул сөздөр азыркы учурда болуп жаткандай айтылышы шарт. 5 бөлүмдүн тереңдетилген практикалык көнүгүүсү. Азыркы учурга кайтып келүү. Качан гана сизди өтмүштүн өкүнүчү же келечектин коркунучу, мисалы, эртең акчам калбай калса кантем? Ушул сыяктуу ойлор каптаганда, ушул 3 кадамдуу медитацияны жасаңыз. Денеңизди сезиңиз. Көзүңүздү жумуп, отурган отургучуңузду, бутуңуздун жерге тийип турганын, кийимдериңиздин денеңизге тийгенин сезиңиз. Дем алууга көңүл буруңуз. 5 жолу терең дем алып, дем чыгарыңыз. Абаны мурдуңуздан кантип кирип, кантип чыгып жатканын гана байкайсыз. Өзүңүзгө суроо бериңиз. Дал азыр, ушул секундта менин өмүрүмө коркунуч барбы? Азыр мен ачканмынбы же үшүп жатамбы?
Жок. Демек калган коркунучтун баары бул болгону сиздин мээңиздеги иллюзия. 5-бөлүмдүн башкы аффирмациясы. Менин жалгыз күчүм азыркы учурда. Мен дал өзүмө жагымдуу, жарык келечекти түзүп жатам. Жашоо мени колдойт жана мени сүйөт. 6-бөлүм. Өзгөрүүлөргө каршылык, ички каршылыкты жеңүү. Бөлүмдүн башкы философиясы. Сиз оозуңуз менен мен бактылуу болгум келет, мен айыккым келет, мен бай болгум келет деп канчалык кыйкырбаңыз, сиздин аң сезимиңиздин астындагы катмар подсознание өзгөрүүдөн, өлүмдөн корккондой коркот. Анткени түпкү аң сезим үчүн эски жашоо канчалык жаман, оор жана оорулуу болсо да, ал көнүмүш жана коопсуз. Ал эми жаңы жашоо, ал канчалык кооз көрүнбөсүн белгисиз жана коркунучтуу. Ошондуктан сиз жаңы кадам таштайм дегенде ички дүйнөңүздө эбегейсиз зор каршылык, сопротивление пайда болот. Ички каршылыктын көзгө көрүнбөгөн маскалары, шылтоолор. Луиза Хей өзүнүн терапиялык тажрыйбасында адамдар өзгөрбөш үчүн ар кандай амалдарды ойлоп табаарын байкаган. Сиз өзүңүздү позитивдүү багытка бурам, аффирмация айтам же жашоомду оңдойм деп чечкенде, мээңиз сизге төмөнкү маскаларды кийип алып, каршылык көрсөтө баштайт. Түз шылтоолор, актануулар. Менин буга убактым жок. Азыр каржылык абалым буга жол бербейт. Кичине акчалуу болгондо баштайм. Бул нерселер мага окшогон карапайым адамдарга иштебейт. Мунун баары жомок. Мен муну кийинки дүйшөмбүдөн же жаңы жылдан баштап жасайм. Физикалык каршылыктар, дененин каршылыгы. Сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштей баштаганда же маанилүү чечим кабыл аларда кокусунан башыңыз ооруп баштайт. Кускуңуз келет, ашказаныңыз түйүлөт же ушунчалык катуу уйкуңуз келип көзүңүздү ача албай каласыз. Бул оору эмес. Бул сиздин түпкү аң сезимиңиздин жаңы маалыматты киргизбей денени өчүрүп салууга жасаган аракети. Ишти таштап салуу. Китепти окуп жатып, кокусунан маанилүү эмес эле иштерди эстей каласыз. Үйдү жыйнаш керек, идиш жууш керек, бирөөгө чалыш керек. Ошентип эң маанилүү ички тазалануу процесси артка жылат. Биз колдонгон сөздөрдөгү каршылыктар. Биз күнүмдүк жашоодо өзүбүзгө берген буйруктар аркылуу өзүбүздү капаска камап салабыз. Сиз өзүңүздүн ички диалогуңузда төмөнкү сөздөрдү канчалык көп колдонсоңуз байкап көрүңүз. Мен муну кылышым керек. Луиза Хей бул сөздү адамдын эркиндигин чектей турган эң зыяндуу сөз деп эсептейт. Сиз өзүңүзгө мен муну кылышым керек дегениңизде, сиз ичиңизден кулчулук жана мажбурлоо сезимин жаратасыз. Мээ бул мажбурлоого автоматтык түрдө каршы чыгат. Мисалы, мен аркташым керек, мен жумушка барышым керек, мен ата-энеме жардам беришим керек. Мунун баары сизге оор жүк болуп сезилет. Муну кантип өзгөртөбүз? Кылышым керек деген сөздү дароо каалайм. Же болбосо бул менин тандоом деген сөзгө алмаштырыңыз. Мен жумушка барышым керек эмес, мен жумушка барууну тандайм. Анткени ал мага акча жана тажрыйба берет. Мен аркташым керек эмес, мен өз денеме сүйүү менен кам көрүп, дени сак, жеңил болууну каалайм. Бул сөздү алмаштырганда ички каршылыктын басымы дароо төмөндөйт. Анткени сиз мажбурланган кул эмес, өз жашоосун өзү башкарган эркин адамга айланасыз. Каршылыктын артындагы коркунуч. Адам эмне үчүн өзгөрүүдөн коркот? Анткени эски абалы ага кандайдыр бир жашыруун пайда, вторичная выгода алып келип жатат. Мисалы, өнөкөт оорулуу адамды алалы. Ал оозу менен айыккысы келип жатканын айтат. Бирок ал ооруп жатканда гана балдары ага чалып, ал акыбалын сурашат. Жолдошу ага кам көрөт. Жумуштагылар ага оор иштерди бербейт. Оору бул анын башкалардан сүйүү жана көңүл буруу алуунун куралына айланып калган. Эгер ал айыгып кетсе, бул колдоолордун баарынан ажырап калуудан коркот. Муну ал өзү да аңдап билбейт. 6-бөлүмдүн практикалык көнүгүүсү. Ички каршылыкты ашкерелөө. Тынч бөлмөгө кирип, көзүңүздү жумуңуз. Өзүңүзгө тынчтык менен төмөнкү суроолорду берип, жоон кагазга эч кандай кооздобой, ичиңизден кандай чындык чыкса ошондой жазыңыз. Мен жашоомдун кайсы тармагын,
акча, ден соолук, мамиле тарабын өзгөртүүнү баарынан көп каалайм. Бул тармактын өзгөрбөй, ушул бойдон калышы мага кандай жашыруун пайда же коопсуздук берип жатат? Мисалы, эгер мен бай болуп кетсем, туугандарым менден акча сурап да жатышат, же мени көрө албай калышат деп корком. Бул өзгөрүүдөн менин ичимдеги кайсы коркунуч мени токтотуп жатат? Бул суроолордун жообун тапканыңызда сиз өзүңүздүн душманыңыз сыртта эмес, өзүңүздүн ичиңиздеги коркунуч экенин түшүнөсүз. Каршылыкты сезгенде өзүңүздү урушпаңыз. Ага сүйүү менен карап, мен сени көрүп жатам, сенин мени коргогуң келип жатканын түшүнөм. Бирок коркууга негиз жок. Мен жаңы кадам таштоого даярмын деп айтыңыз. 7 бөлүм. Кантип өзгөрүү керек? Практикалык кадамдар жана куралдар. Бөлүмдүн башкы философиясы. Жашоону өзгөртүү. Бул бир заматта сыйкырдуу таякча менен боло кала турган нерсе эмес. Бул күнүмдүк машыгуу. Дененин булчуңдарын чыңдоо үчүн спортзалга айлап баргандай эле позитивдүү жаратман аң сезимди куруу үчүн мени күн сайын машыктыруу керек. Бул бөлүмдө Луиза Хей өзгөрүүнүн конкреттүү куралдарын сунуштайт. Биринчи кадам. Денени жана мээни бошотуу. Расслабление. Сиз ичиңизде чыңалуу, стресс, ачуулануу, кысылуу бар кезде түпкү аң сезимиңизге жаңы программаларды киргизе албайсыз. Биринчи кезекте денедеги физикалык жана эмоционалдык кысылууларды бошотуу зарыл. Луиза Хейдин ыкмасы. Күнүнө бир жолу түз жатып же отуруп, көзүңүздү жумуп, мээңиз менен чачыңыздын түбүнөн баштап бетиңиздин булчуңдарын, мойнуңузду, далыңызды, колу буттарыңызды ар бирин өз-өзүнчө сезип бошотуңуз. Денеңиз толук бошогондо ичиңизден мен денеме жана акылыма тынчтык берем. Менин ичимдеги бүткүл чыңалуу азыр жерге сиңип кетип жатат деп айтыңыз. Дене бошогондо гана түпкү аң сезимдин эшиктери ачылат. Экинчи кадам. Кечиримдүүлүк. Түпкү аң сезимди уудан тазалоо. Сиз үйдүн ичинде жаңы кооз эмеректерди алып келүүдөн мурун ичиндеги эски, чириген, жыттанган таштандыларды сыртка чыгарып ыргытышыңыз керек го. Кечиримдүүлүк бул да дал ушундай тазалоо процесси. Сиз кимдир бирөөнү же өзүңүздү кечирмейинче жүрөгүңүздүн төрүнөн жаңы жашоого, багытка жана байлыкка орун табылбайт. Кечирүүнүн маңызы. Көп адамдар ал мага ушунчалык жамандык кылды. Мен аны кантип кечирем? Кечирсем ал жазасыз калабы? Деп сурашат. Луиза Хей мындай деп жооп берет. Кылмышкердин жазасын Кудайым өзү билет. Ал сиздин ишиңиз эмес. Сиз аны ал үчүн эмес, өзүңүз үчүн кечиришиңиз керек. Сиз аны кечирбегенде, анын кылган жамандыгынын чынжырын өз мойнуңузга байлап алып, өмүр бою сүйрөп жүрөсүз. Ал адам балким азыр жырга уктап жатат. Ал эмес сиз күнү түнү аны ойлоп, ичиңизден күйүп, өзүңүздү рак оорусуна чалдыктырып жатасыз. Бул акылдуулукпу? Жок. 7 бөлүмдүн тереңдетилген терапиялык көнүгүүлөрү. Биринчи көнүгүү. Кечиримдүүлүктүн эрип кетүүчү медитациясы. Тынч отуруп көзүңүздү жумуңуз. Маңдайыңызда сизди катуу тарынткан, жек көргөн адамдын, бул атаңыз, энеңиз, мурунку жолдошуңуз, аялыңыз же сизге кыянат кылган досуңуз болушу мүмкүн. Кичинекей бала кезин элестетиңиз. Анын 3-4 жашар корккон, ыйлап жаткан, эч кимге керексиз болуп турган абалын көрүңүз. Анын бул абалын көргөндө ичиңизден ага карата боороруу сезими пайда болот. Себеби ал да убагында сүйүү көрбөгөндүктөн ушундай таш боор адамга айланган. Эми ага карап ичиңизден айтыңыз. Мен сенин ичиңдеги ооруну түшүндүм. Мен сени өзүмдүн сотумдан бошотом. Мен сени толугу менен кечирем. Сен да эркинсиң, мен да эркинмин. Бул элести жүрөгүңүздөн жарык нур чыгарып, ал адамды уруп жатканы менен аяктаңыз. Экинчи көнүгүү. Өзүн өзү кечирүү. Биз башкаларга караганда өзүбүзгө өтө таш боор сотпуз. Өтмүштөгү каталарыбыз, туура эмес тандаган кесибибиз, бузулган мамилелерибиз үчүн өзүбүздү ичибизден камчы менен чаап жазлай беребиз. Күзгүгө барыңыз. Көзүңүзгө карап, өз атыңызды айтып кайталаңыз. Өз атыңыз. Мисал үчүн, Анара. Мен сени мурунку кетирген бардык каталарың үчүн кечирем. Сиз анда бала элеңиз.
же акылыңыз ошого гана жеткен болчу. Сиз жаман эмессиз. Мен сени кечирдим. Бүгүндөн баштап сени коргойм жана сүйөм деп айтыңыз. 7 бөлүмдүн башкы аффирмациялары. Күнүмдүк машыгуу. Бул сөздөрдү аң сезимге сиңгенче кайталаңыз. Мен эски программалардын мага үстөмдүк кылышына жол бербейм. Мен өзүмдү жана мени таарынткандардын баарын жеңилдик менен кечирем. Өтмүш менин үстүмөн бийлик жүргүзө албайт, анткени мен азыр эркинмин. Мен өзүмдүн үстүмөн иштөө процессинен чоң кубаныч жана рахат алып жатам. 8 бөлүм. Жаңы жашоону куруу, жаңы программаларды жазуу. Бөлүмдүн башкы философиясы. Сиз эски ишенимдерди өрттөп, өтмүштү кечиргенден кийин аң сезимиңизде боштук, вакуум пайда болот. Эгер сиз бул боштукту дароо жаңы, жарык жана кубаттуу ойлор менен толтурбасаңыз, мээ автоматтык түрдө кайра эле эски, көнүмүш, терс адаттарына кайтып келет. Бул бөлүм аң сезимдин тазаланган кыртышына жаңы ийгиликтердин, ден соолуктун жана бакыттын уруктарын себүү тууралуу. Сөздүн кудурети жана аң сезимдин курулушу. Луиза Хей биздин күнүмдүк сүйлөгөн сөзүбүздү, келечегибизди гана кура турган материалга окшоштурат. Сиз өзүңүздү кокусунан тамашалап болсо да, терс сөздөр менен сыпаттаганда, мээңиз аны түз кабыл алат. Мээде тамаша же ирония деген түшүнүк жок. Күнүмдүк каталар. Биз көп учурда байкабай туруп, өлүп калгыча чарчадым, башым жарылып атат. Бул мага эч качан буйрубайт. Мен ушундай акмакмын деп айтабыз. Бул сөздөр сиздин деңгээлиңизге жана тагдырыңызга берилип жаткан түз буйруктар. Сиз башым жарылып атат десеңиз, денеңиз сизге баш ооруну жаратып берүүгө мажбур болот. Сөздү көзөмөлдөө. Бүгүндөн баштап ар бир айткан сөзүңүзгө өтө аяр мамиле кылыңыз. Өзүңүздү эч качан эч кандай кырдаалда кемсинтпеңиз. Эгер ката кетирсеңиз, мен акмакмын дебестен, мен бул кырдаалда ката кетирипмин. Бирок мен андан сабак алдым жана кийинкисинде муну сонун аткарам деп айтууну адат кылыңыз. Ааламдын чексиз молчулугу. Океан концепциясы. Луиза Кей окурмандын көз алдына төмөндөгүдөй бир элести алып келүүнү сунуштайт. Сиз жашооңуздун жана ааламдын чексиз зор океанынын жээгинде турасыз. Ал океанда сиз каалаган бардык жакшылыктар, акча, ден соолук, сүйүү, бакыт чексиз көлөмдө бар. Эми өзүңүздөн сураңыз. Сиз ал океандын жээгине эмне алып келдиңиз? Кээ бир адамдар колдоруна кашык алып келишет. Алардын ишеними өтө кичинекей. Мага бир аз эле жетсе болду. Чоң нерсени сурагандан корком дешет. Кээ бирөөлөр чака алып келишет. Ал эми кээ бирлери океанга түз эле чоң суу түтүгүн, труба туташтырып алышат. Алардын ишеними чексиз. Алар өздөрүн бардык жакшылыкка татыктуу деп билишет. Аалам сизге эч качан сага акча бербейм же сага бакыт жок деп айтпайт. Сиз өзүңүздүн ишенимдериңиздин көлөмүнө жараша гана жашоодон үлүш аласыз. Эгерде жашооңуз тартыш болсо, океанды күнөөлөбөңүз. Колуңуздагы кашыкты чакага же чоң түтүккө алмаштырыңыз. 8 бөлүмдүн практикалык көнүгүүсү. Күнүмдүк жаратман декларация. Күн сайын эртең менен төмөнкү текстти үн чыгарып ишеним менен окуңуз. Бул сиздин аң сезимиңизди жаңы күнгө жана жаңы ийгиликтерге программалайт. Мен жашоонун чексиз агымы менен биргемин. Менин айланамда толгон токой мүмкүнчүлүктөр бар. Мен өзүмдү бардык жакшылыктарга, ден соолукка, байлыкка, тынчтыкка жана сүйүүгө татыктуумун деп эсептеймин. Мен тартыштыктан коркпойм. Анткени Кудайымдын байлыгы баарыбызга жетет. Бүгүнкү күн менин жашоомдогу эң керемет күн болот. Ошондой болду жана дал ушундай болот. 9 бөлүм. Иш жүзүндө колдонуу, саламаттык, ден соолук жана психосоматика. Бөлүмдүн башкы философиясы. Бул Луиза Хейдин бүткүл дүйнөлүк изилдөөлөрүнүн туу чокусу. Физикалык дене өзүнөн өзү оорубайт. Дене бул биздин аң сезимибиздин күзгүсү. Ар бир өнөкө тоору, ар бир сыздаган жер бул жан дүйнөбүздө көптөн бери топтолуп сыртка чыга албай тумчугуп жаткан терс сезимдердин денедеги кыйкырыгы. Луиза Хейдин жеке тажрыйбасы. Ракты жеңүү. Автор өзү жатын моюнчасынын рак оорусуна чалдыкканда, дарыгерлер ага бир нече ай өмүр калганын айтышкан.
Ал операциядан баш тартып, бул оору анын балалыктагы зордуктоодон, өгөй атасынын кордугунан калган терең таарыныч жана жек көрүүнүн натыйжасы экенин түшүнгөн. Ал 6 ай бою психотерапевт менен иштешип, денесин табигый тамактар менен тазалап, эң башкысы балалыгындагы бардык адамдарды жана өзүн толугу менен кечирген. 6 айдан кийин медициналык анализдер анын денесинде рактын изи да калбаганын көрсөткөн. Ал дененин өзүн өзү айыктыруучу күчү түпкү аң сезимдин тазалыгына байланыштуу экенин далилдеген. Негизги оорулардын метафоралык психологиялык себептери. Луиза Хей дененин ар бир мүчөсүнүн оорушун конкреттүү бир эмоционалдык бөгөткө байлайт. Келиңиз, аларды өтө экенин карап чыгалы. А. Баш жана мээ оорулары, мигрен. Баш айлануу. Себеби баш оору бул адамдын өзүнө өзү катуу талаптарды коюшу, өзүн дайыма сынга алышы, кемчиликтери үчүн өзүн өзү ичинен жазалашы. Адам өзүн жетишсиз сезгенде башы чыңалып ооруй баштайт. Мигрен бул кемчиликсиз, перфекционист болууну каалаган, бирок ага жете албай, өзүн жеген адамдардын оорусу. Айыгуу аффирмациясы. Мен өзүмдү сүйөм жана кабыл алам. Мен өзүмдү кандай болсом ошондой сонун көрөм. Мен коопсуздуктамын. Б. Тамак жана моюн оорулары, ангина, танзилит, ларингит, зоб, щитовидка. Себеби тамак бул биздин өз пикирлерибизди сыртка чыгаруучу, чыгармачылыгыбызды билдирүүчү канал. Тамактын оорушу бул айтылбай ичте калып кеткен таарынычтар же ачуулануу. Адам бирөөгө катуу сүйлөгүсү келет, бирок уят болот же корком деп өзүнө жутуп салат. Ошол жутулган сөздөр тамакта ангина же зоб, калкан безинин шишиги болуп түйүлөт. Зоб бул мени качан өзүм каалагандай жашоого уруксат беришет деген нааразычылыктын белгиси. Айыгуу аффирмациясы. Мен өз пикиримди жана сезимдеримди эркин, сүйүү менен билдирем. Мен өзүмдүн чыгармачылыгыма жол ачам. В. Арка жана бел оорулары, омуртка, грыжа, радикулит. Арка бул адамдын жашоодогу эң башкы тиреги. Арканын кайсы бөлүгү ооруп жатканына карап көйгөйдү тапса болот. Арканын өйдө жагы, кулактын айланасы, сүйүүнүн же моралдык колдоонун жетишсиздиги. Адам өзүн эч кимге керексиз сезгенде же түгөйүм мени түшүнбөйт деп капа болгондо арканын өйдө жагы катып калат. Арканын ортосу, күнөөлүү сезим, өтмүштөгү оор жүктү аркалап жүрүү. Бел, төмөнкү бөлүгү. Акчадан жана материалдык абалдан коркуу, карызга батканда же эртең оокатсыз калам, акчам түгөнөт деп каржылык коопсуздукту сезбей катуу сарсанаа болгондо бел дароо грыжа же радикулит аркылуу жооп берет. Айыгуу аффирмациясы. Кудайым мени ар дайым колдойт. Мен Кудайга ишенем жана керектүү нерселердин баары өз убагында келет. Г. Ашказан жана тамак сиңирүү тутуму, язва, гастрит. Себеби ашказан бул биздин сырттан келген маалыматтарды, жаңы идеяларды жана кырдаалдарды сиңирүү борборубуз. Эгерде сиз жашоодогу бир өзгөрүүнү же бир адамдын кылган ишин такыр кабыл албай, сиңире албай жатсаңыз, ичиңиз күйсө, ашказан өзүн өзү жеп язва пайда кылат. Бул коркунучтун жана кабыл албагандыктын белгиси. Айыгуу аффирмациясы. Мен жашоону жеңил сиңирем. Мен ар бир жаңы ишти кубаныч менен кабыл алам. 9-бөлүмдүн тереңдетилген практикалык көнүгүүсү. Денеңиз менен сүйлөшүңүз. Эгерде сиздин денеңиз кайсы бир жерде өнөкөт түрдө ооруп жатса, бул көнүгүүнү жасаңыз. Тынч жерге отуруп көзүңүздү жумуңуз. Колуңузду ошол ооруп жаткан жерге, мисалы ашказаныңызга же белиңизге коюңуз. Ал жерге терең дем алып, аны тирүү жан катары элестетиңиз. Андан ичиңизден сураңыз: менин кымбаттуу белим же ашказаным, сен бул оору аркылуу эмне айткың келип жатат? Мен ичиме кандай уулуу сезимди катып алдым? Мээңизге биринчи келген ойду угуңуз. Бул бир адамга болгон катуу таарыныч же акчадан коркуу сезим болуп чыгат. Ошол сезимди тапкандан кийин денеңизден кечирим сураңыз. Мени кечир. Мен сени ушунча терс сезим менен кыйнап келген экенмин. Мен бул таарынычту, коркунучту азыр бошотом. Сиз эркинсиз. 10-бөлүм. Иш жүзүндө колдонуу, мамилелер, сүйүү, достук жана өнөктөштүк. Бөлүмдүн башкы философиясы. Сиздин айланаңыздагы адамдар
жолдошуңуз, аялыңыз, балдарыңыз, досторуңуз же душмандарыңыз бул жөн гана кокустук эмес. Алардын баары сиздин өзүңүзгө болгон ички мамилеңизди чагылдырып турган күзгүлөр. Сырттагы күзгү менен күрөшүү, башкаларды өзгөртүүгө аракет кылуу бул күзгүдөгү өзүңүздүн чачыңыз үрпөйүп турса, аны оңдоонун ордуна күзгүнүн өзүн сүрткөнгө барабар. Күзгүдөгү сүрөт өзгөрүш үчүн алгач алдында турган адам сиз өзүңүз өзгөрүшүңүз керек. Мени бактылуу кылган адамды издейм деген чоң жаңылыштык. Луиза Хей мамиле куруудагы эң негизги ката ушул ойдо экенин айтат. Адамдар ичинде зор боштук, жалгыздык, коркунуч же жек көрүү сезими бар кезде мага бирөө жолугуп, мени бул жалгыздыктан куткарса, мени бактылуу кылса деп күтүшөт. Тартылуу мыйзамы кандай иштейт? Кудай мамиледе кемтикти толтуруу принциби менен эмес, окшошту окшошко тартат принциби менен иштейт. Эгерде сиз ичиңизден өзүңүздү бактысыз, корккон же жетишсиз сезсеңиз, сиздин жашооңузга дал ушундай бактысыз же сиздин ошол алсыздыгыңыздан пайдаланып, сизди кыйнаган, сизге зордук зомбулук көрсөткөн абьюзер адам келет. Анткени сиздин аң сезимиңиз ага мен сүйүүгө татыктуу эмесмин, мени каалагандай калчасаң болот деген толкунду жөнөтүп жатат. Эгерде сиз жашооңузга сизге кам көргөн, сизди сыйлаган жана сүйгөн идеалдуу адам келишин кааласаңыз, эң биринчи кезекте өзүңүзгө ошондой адам болушуңуз керек. Өзүңүздү сыйлап, өз каалоолоруңузду баалап, өзүңүзгө кам көрө баштаганыңызда, айланаңыздагы сизге ылайыксыз адамдар өзүнөн өзү жашооңуздан сүрүлүп чыгат. Ал эми сизди сыйлагандар тартыла баштайт. Экинчи, сүйүү бул сырттан бериле турган сыйлык эмес. Көпчүлүгүбүз бала кезде сүйүүнү соодалашып алууга көнүп калганбыз. Эгер мен 5 алсам, апам мени жакшы көрөт. Эгер мен тил алчаак болсом, мени макташат. Чоңойгондо дал ушул адат менен жашайбыз. Өнөктөшүбүзгө жагынуу үчүн өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды курмандыкка чалабыз. Өзүбүздү унутуп, анын өмүрүндө жашайбыз. Анан акырында мен сага бүт өмүрүмдү бердим, сен болсо мени баалаган жоксуң деген сыяктуу таарыныч пайда болот. Луиза Хей мындай дейт: өзүн курмандыкка чалуу эч качан сүйүүнү жаратпайт. Ал болгону нааразычылыкты гана төрөйт. Чыныгы сүйүү бул өзүңдүн бардык кемчиликтериң, каталарың менен бирге өзүңдү жакшы көрүү. Сиз өзүңүздү сүйгөндө гана ичиңиздеги сүйүү кутучасы толуп, сыртка ташып баштайт. Ошондо гана сиз башкага зыян келтирбей, соодалашпай таза сүйүү бере аласыз. 10-бөлүмдүн тереңдетилген практикалык көнүгүүсү, мамилелердин күзгүсү. Кагаз алып жашооңузда сизди эң көп кыйнаган, мамилеңиз начар болгон адамды жазыңыз. Бул күйөөңүз, аялыңыз, кайненеңиз, жетекчиңиз же досуңуз болушу мүмкүн. Анын сиздин кыжырыңызды келтирген, сизди капа кылган 3 сапатын жазыңыз. Мисалы, ал мага көңүл бурбайт, мени укпайт, ал мени дайыма сындайт, ал мага ишенбейт. Эми өзүңүзгө калп айтпай, эң терең чындык менен суроо бериңиз. Мен өзүмө ушундай мамиле кылган жокмунбу? Мен өзүмдүн ички үнүмдү уганбы? Өз каалоолорума көңүл бурамбы? Же дайыма башкалар үчүн өзүмдү артка таштаймбы? Мен өзүмдү күнүнө канча жолу сындайм? Мен өз күчүмө, талантыма ишенемби? Сиз бул суроого жооп бергенде, ал адам болгону сиздин өзүңүздү укпаганыңызды, өзүңүздү сындаганыңызды сырттан көрсөтүп жаткан курал экенин түшүнөсүз. Ал адамга болгон ачууну токтотуп, өзүңүздү баалоого өтүңүз. 10-бөлүмдүн башкы аффирмациясы. Мен өзүмдү толугу менен сүйөм жана баалайм. Мен жашоомо мени сыйлаган, мага сүйүү менен мамиле кылган жарык адамдарды гана тартам. Менин бардык мамилелерим гармонияда. 11-бөлүм. Иш жүзүндө колдонуу, жумуш жана карьера. Бөлүмдүн башкы философиясы. Жумуш бул жөн гана акча табуунун, тиричилик кылуунун айласы эмес. Бул сиздин бул жердеги талантыңызды, ички потенциалдарыңызды сыртка чыгаруучу курал. Эгерде сиз күн сайын жек көргөн жумушуңузга барып, жетекчиңизди тилдеп, кесиптештериңизге нааразы болуп жатсаңыз, сиз өзүңүздүн өмүрүңүздү жана кубатыңызды уулап жатасыз. Сиздин жумуш ордуңуздагы абалыңыз бул сиздин өз талантыңызга болгон ишенимдериңиздин деңгээли. Эмне үчүн жумушта жолубуз болбойт? Көпчүлүк адамдар жумуштан төмөндөгүдөй көйгөйлөргө даттанышат.
Айлыгым өтө аз, менин эмгегимди баалашпайт, жетекчим адилетсиз, дайыма мага асыла берет. Кесиптештерим көрө албайт, ишимден бутумдан тартышат. Луиза Хей бул кырдаалдардын түпкү психологиялык себебин мындайча чечмелейт. Сынчылдыктын чагылышы. Эгерде жетекчиңиз сизди дайыма сындап жатса, бул сиздин ичиңизде мен баары бир ката кетирем, мен жетиштүү деңгээлде кесипкөй эмесмин деген коркунуч бар экенинен кабар берет. Сиздин коркунучуңуз жетекчиңизге сизди сындоого буйрук берет. Аз айлыктын сыры. Эгерде сиздин айлыгыңыз аз болсо жана сиз андан көтөрүлө албай жатсаңыз, демек сиз ичиңизден мен мындан артыгына татыктуу эмесмин. Ушунусуна да шүгүр, антпесе жумушсуз калам деп өзүңүздү өтө арзан баалап жатасыз. Аалам сиздин өзүңүзгө койгон бааңызга макул болот. Учурдагы жумуштан жаңы мүмкүнчүлүккө өтүү мыйзамы. Эгерде сиз жумушуңузду алмаштыргыңыз келсе же такыр жумушуңуз жок болсо, Луиза Хей эң биринчи кезекте ыраазычылык куралын колдонууну сунуштайт. Жек көрүү жана нааразычылык энергиясы менен сиз эч качан жакшы жумуш таба албайсыз. Анткени сиздин ичиңиздеги терс толкун жаңы жерден дал ушундай көйгөйлөрдү жаратат. Луизанын ыкмасы. Учурдагы жумушуңуз канчалык жаман болсо дагы ага ыраазы болуңуз. Ал жердеги отургучуңузга, сизге берилген компьютерге, ай сайын кечиктирилсе дагы берилип жаткан акчага, атүгүл сизди чыңдап жаткан оор жетекчиңизге ичиңизден рахмат айтыңыз. Сиз ал жерге ыраазычылык менен сүйүү жөнөткөндө, сиз ошол жердин терс чынжырынан бошоносуз. Андан соң аалам сизге эч кандай кыйынчылыксыз жаңы сонун эшиктерди ачып берет. 11 бөлүмдүн тереңдетилген практикалык көнүгүүсү. Кесиптик ишенимди оңдоо. Көзүңүздү жумуп, өзүңүздүн кыялыңыздагы идеалдуу жумуш ордун элестетиңиз. Кандай бөлмөдө отурасыз, кандай адамдар менен иштейсиз, сизге өз жумушуңуз кандай рахат тартуулап жатат. Ошол кубанычты денеңиз менен сезиңиз. Эми кагазга учурдагы жумушуңуз же келечектеги карьераңызды кубаттай турган төмөнкү аффирмацияларды жазып, жумушка бара жатканда же жумуш ордунда ичиңизден кайталаңыз. Мен өзүм иштеген жумуш ордуна, имаратка жана ар бир кесиптешиме сүйүү жөнөтөм. Менин талантым жана жөндөмүм бул дүйнөгө керек жана ал абдан жогору бааланат. Мен жетекчилик жана кесиптештерим тарабынан дайыма сый урматтын борборундамын. Мен өзүм сүйгөн иш менен алектенем жана ал мага чексиз каржылык молчулук алып келет. 12 бөлүм. Иш жүзүндө колдонуу, каржы жана байлык, акча энергиясы. Бөлүмдүн башкы философиясы: акча бул кагаз же металл эмес. Акча бул энергия. Анын сиздин жашооңузга эркин келиши же сизден качышы сиздин сырткы аракеттериңизге гана эмес, 90% сиздин түпкү аң сезимиңиздин абалына байланыштуу. Луиза Хей адамдарды эки топко бөлөт. Кедейлик аң сезим, мышление нехватки менен жашагандар жана молчулук аң сезим, мышление изобилия менен жашагандар. Кудай сиздин ички түпкү аң сезимиңиз кайсы топто болсо, сизге дал ошол абалды материалдык түрдө чагылдырып берет. Кедейлик аң сезим акчаны кантип качырат? Көпчүлүгүбүз акчалуу болууну каалайбыз, бирок күн сайын акча тууралуу терс, тартыш жана коркунучтуу ойлорду ойлойбуз. Бул ички карама-каршылык акчанын жолун тосот. Келиңиз, кедейлик аң сезиминин негизги белгилерин карап көрөлү. Акча тууралуу терс ишенимдер. Акча колдун кири. Бай адамдар баары бир бактысыз же арам жол менен байышат. Чоң акча чоң көйгөйлөрдү алып келет. Эгерде сиздин аң сезимиңиздин тереңинде байлык бул жаман нерсе деген коркунуч болсо, мээңиз сизди коргош үчүн акчадан аң сезимдүү түрдө качырат. Сизге акча келери менен аны бат эле бир нерсеге коротуп же карызга берип, кайра эле акчасыз абалыңызга кайтып келесиз. Тартыштыкка көңүл буруу. Сиз дүкөнгө барганда дайыма эң арзанын издеп, менин буга акчам жетпейт, акча жок деп көп кайталасаңыз, сиз Кудайга менде тартыштык, менде эч нерсе жок деген сигналды жөнөтөсүз. Аалам бул сигналды угуп, макул, сенин дүйнөңдө акча жок болсо, анда сага дагы да акчасыздыкты берейин деп жооп берет. Көрө албастык, зависть. Башка бирөөнүн ийгилигин, жаңы алган унаасын же үйүн көргөндө ичиңиз ачышып кетсе, же бул кайдан алды экен деп шектенүү. Бул кедейлик аң сезимдин эң ачык белгиси.
Сиз башканын байлыгына ичиңиз күйгөндө ааламга мен байлыкты жек көрөм деген буйрук бересиз жана өзүңүздүн байышыңызга бөгөт коесуз. Молчулук аң сезимин кантип калыптандырабыз? Луиза Хей акча агымын ачуу үчүн аң сезимди түп тамырынан өзгөртүүчү төмөнкү 6 эрежелерди сунуштайт. Ыраазычылык мыйзамы. Төлөмдөрдү кубаныч менен төлөө. Көпчүлүк адамдар светке, сууга, үй акысына же кредитке акча төлөп жатканда ичи атышып, нааразы болуп төлөшөт. Луиза Хей мындай дейт: бул абдан чоң ката. Сиз акча төлөп жатканда сизге берилген кызматтарга ыраазы болуңуз. Сиз жылуу үйдө отурганыңыз үчүн, жарык бар экени үчүн рахмат айтыңыз. Акчаны капчыктан чыгарып жатканда ичиңизден: бул акча менин жашоомду ыңгайлуу кылган адамдарга кетип жатат. Ал кайра мага 10 эселеп кайтып келет деп кубаныч менен бериңиз. Төлөмдү кубаныч менен төлөгөн адамга акча ар дайым жеңил келет. Башкалардын байлыгына кубануу. Көчөдөн кооз же кымбат унаа көрсөңүз ичиңизден: кандай керемет, бул дүйнөдө байлык ушунчалык көп экенине шүгүр. Бул адам үчүн кубанычтамын, демек мага да бул байлык жеткиликтүү деп бата бериңиз. Башканын байлыгына бата берүү өзүңүзгө байлыктын эшигин ачуу дегендик. 12 бөлүмдүн тереңдетилген практикалык көнүгүүсү. Капчыкка сүйүү жөнөтүү. Капчыгыңызды колуңузга алыңыз. Ичиндеги болгон акчаны, ал канчалык аз же көп болсо дагы чыгарып, үстөлгө тизиңиз. Ар бир сомго карап, ичиңизден ыраазычылык билдириңиз. Мага кызмат кылып жатканыңар үчүн рахмат. Силердин бар болгонуңарга шүгүр. Капчыгыңыздагы эски чекти, керек эмес кагаздарды, таштандыларды ыргытыңыз. Капчык бул акчанын үйү, аны таза, ирээттүү кармаңыз. Төмөнкү каржылык декларацияны кагазга жазып, капчыгыңызга салып коюңуз жана күн сайын окуңуз. Мен ааламдын чексиз молчулугуна ачыкмын. Менин кирешем күн сайын, саат сайын өсүүдө. Акча мага ар кандай күтүлбөгөн таза булактардан жеңил жана кубаныч менен келет. Мен бай болууга жана бул байлыкты жакшылыкка жумшоого толук укуктуумун. 13 бөлүм. Иш жүзүндө колдонуу. Дене, сырткы көрүнүш жана сындабоо. Бөлүмдүн башка философиясы сиздин денеңиз. Бул сиздин бул жердеги жалгыз куралыңыз. Жан дүйнөңүздүн сырткы кийими. Дене тубаса кемчиликсиз жана акылдуу курулган. Бирок биз өмүр бою ага карата таш боорду кылабыз. Күзгүгө карап алып аны сындайбыз. Мурдум кыйшык, боюм кыска, чачым суюк, курсагым чыгып кетти деп денебизге терс энергия жана жек көрүү жөнөтөбүз. Дене бул жандуу курулуш. Сиз аны канчалык көп сындасаңыз, ал ошончолук тез карыйт, ооруйт жана көрксүз боло баштайт. Денени сындоо бул ага каршы согуш жарыялоо. Луиза Хей айтат: сиз денеңиздин бир мүчөсүн жек көргөнүңүздө, мисалы ашыкча салмакты же беттеги безетки, сиз ошол мүчөнүн клеткаларына "силер жамансыңар, мен силерди жек көрөм" деген буйрук бересиз. Клеткалар стресске кабылып, өзүн өзү коргоо режимине өтөт. Ашыкча салмактын сыры. Көп адамдар өмүр бою арыктай албай убара болушат. Алар өздөрүнүн денесин жек көрүп, ачка калтырып кыйнашат. Бул денеге карата зордук зомбулук. Дене коркуп кетип, мени ачка калтырып жатышат, мени жаман көрүшөт. Демек мен аман калыш үчүн ар бир тамакты майга айландырып, өзүмө калкан түзүшүм керек деп ашыкча салмакты атайлап кармап турат. Сиз денеңизди сүйүп, ага ыраазы болмоюнча, ал ашыкча салмакты эч качан кое бербейт. Картаюу коркунучу. Жашым өтүп кетти, мен карып жатам. Бырыш түштү деген дайыма тынчсыздануу денеңиздин карышын тездетет. Жаш курак. Бул акылмандыктын баскычы. Ар бир бырыш бул сиздин көлгөнүңүздүн, жашаганыңыздын сонун белгиси. Өз жашыңызды сүйүү менен кабыл алыңыз. Денеге кам көрүү жана сүйүү маданияты. Сиз денеңизге кичинекей назик балага мамиле кылгандай мамиле кылышыңыз керек. Аны туура, таза тамактар менен азыктандырыңыз. Ал чарчаганда эс алууга уруксат бериңиз. Аны таза кийинтип, ага жылуу сөздөрдү айтыңыз. Денеңиз ушунча жылдан бери сиз аны канчалык сындасаңыз да сизге кызмат кылып келе жатат. Жүрөгүңүз бир секунд токтобой согууда, өпкөңүз дем алууда, көзүңүз дүйнөнү көрүүдө.
Бул керемет эмеспи? Бул үчүн денеңизге рахмат айтасызбы? 13-бөлүмдүн тереңдетилген практикалык көнүгүүсү. Денеге ыраазычылык медитациясы. Күзгү алдына кийимсиз же жуунуп жатканда туруңуз. Өз денеңизге баштан аяк сүйүү менен карап, ар бир мүчөңүзгө кол тийгизип, үн чыгарып рахмат айтыңыз. Башыма жана мээме рахмат. Менин ой жүгүртүүмдү, жашоомду башкарып жаткан үчүн. Көздөрүмө рахмат. Бул дүйнөнүн кооздугун мага көрсөтүп жатканы үчүн. Жүрөгүмө рахмат. Мен уктап жатканда да менин өмүрүм үчүн тынымсыз согуп жатканы үчүн. Колума жана буттарыма рахмат. Мени каалаган жерге алып барып, бул дүйнөнү кармап, курууга жардам берип жатканы үчүн. Менин териме жана бүткүл денеме рахмат. Мени коргоп, мага үй болуп бергени үчүн. Сиз денеңизди ушинтип эркелетип, ага сүйүү бергениңизде анын зат алмашуусу, метаболизм жакшырат. Көзүңүзгө табигый нур жүгүрөт жана сиз өзүңүздөн өзүңүз сулуу жана жаш, сымбаттуу боло баштайсыз. 13-бөлүмдүн башка аффирмациясы. Мен өз денеме сүйүү менен карайм. Менин денем бул Кудайдын кереметтүү жаратылышы. Мен анын ар бир клеткасын сүйөм жана баалайм. Менин деним сак, сулуумун жана жашмын. 14-бөлүм. Луиза Хейдин ийгилик тарыхы. Түпкү далил. Бөлүмдүн башкы философиясы. Бул бөлүмдү Луиза Хей жөн гана өзүнүн өмүр баянын айтып берүү үчүн жазган эмес. Ал бул бөлүм аркылуу эгер мен ушунчалык кордук көргөн, ушунчалык оор тагдырды башынан өткөргөн жана өлүмгө дуушар болгон аял өзүмдү айыктыра алсам, демек силер дагы өзүңөрдүн ар кандай көйгөйлөрүңөрдү чече аласыңар деген ишенимди бергиси келген. Бул теориянын практикадагы эң чоң далили. Теңирден келген оор тагдыр. Луизанын балалыгы китептеги теориялар эмне үчүн туура экенин көрсөтүп турат. Ал бала кезинен өгөй атасынан зордук зомбулук көргөн. Үй бүлөсүндө мээримдин ордуна коркуу болгон. 15 жашында окууну таштап, 16 жашында никесиз кыз төрөп, аны багып алган үй бүлөгө берүүгө мажбур болгон. Ал өзүн дүйнөдөгү эң керексиз, эң күнөөлүү адам катары сезип чоңойгон. Бул жерден биз эмнени көрөбүз? Луизанын кийинки жашоосундагы кыйынчылыктар, күйөөсүнү таштап кетиши, акчасыздык, өзүн өзү жек көрүү. Ал бала кездеги ишенимдеринин, программаларынын логикалык уландысы болчу. Ал бала кезде мен жаманмын деп ишенгендиктен жашоосуна жаман нерселерди тартып турган. Рак оорусу, ички уунун сыртка чыгышы. Луиза кийинчерээк дарыгерлерден жатын моюнчасынын рагы деген диагнозду укканда, ал анын кокустук эмес, ичиндеги ондогон жылдар бою топтолгон таарынычтын, жек көрүүнүн жана өзүн күнөөлөөнүн денедеги чагылыш экенин түшүнгөн. Рак бул ичтен жеген оору. Ал эми Луизанын ичиндеги өзүнө карата болгон ички жек көрүү ошондой эле күчтүү болчу. Ал дарыгерлердин операция жасаш керек деген сунушуна карабастан, алардын айткан убактысын бир нече ай өзүнүн психологиялык айыгуусу үчүн колдонгон. Ал ооруну айыктырууга болот, бирок анын себебин өзгөртпөсөң, ал кайра эле келет деген чындыкты түшүнүп, медициналык дарылоону эмес, жан дүйнөнү тазалоону тандаган. 3. Айыгуунун жолу, кечиримдүүлүк жана сүйүү. Луиза айыгуу процессинде эмне кылды? Ал бала кезде аны кордогон атасын жана аны коргобогон энесин кечирди. Бул анын эң чоң кадамы болчу. Ал өзүн өзү өтмүштөгү каталарын, ошол жаман кыз деп эсептелген өзүн сүйө баштады. Ал диетасын өзгөртүп, денесин тазалады. Ал күзгүгө карап, өзүнө миңдеген жолу мен сени сүйөм, мен сени кабыл алам деп кайталады. 6 айдан кийин дарыгерлер анын денесинде рактын бир дагы белгиси калбаганын көрүп таң калышкан. Луиза Хейдин тарыхы бул адамдардын аң сезимди денесинин клеткаларына чейин өзгөртө аларынын эң чоң далили. Сиздин дагы денеңиз сиздин ойлоруңузга баш ийет. 15-бөлүм. Корутунду. Жаңы башталыш жана чечим. Бөлүмдүн башкы философиясы. Бул китептин аягы эмес. Бул сиздин чыныгы жашооңуздун башталышы. Луиза Хей бул бөлүмдө бул китепти окуп койгонуң үчүн жашооң өзгөрүп кетпейт. Сен аны иш жүзүндө күн сайын колдонушуң керек деп баса белгилейт. Сиз азыр тандоо алдында турасыз. Өз тагдырыңыздын кожоюну болуубу?
Биздин колубузда эң чоң эркиндик бул эмнени ойлоону тандоо эркиндиги. Сизди эч ким бир нерсе ойлоого мажбурлай албайт. Сиз өзүңүздү күнөөлөөнү тандасаңыз болот, же өзүңүздү кечирүүнү тандасаңыз болот. Сиз жашоонун кыйын экенине ишенүүнү тандасаңыз болот, же жашоонун керемет жана молчулукка толгон жакшы экенине ишенүүнү тандасаңыз болот. Ар бир күнүңүз, ар бир көз ирмемиңиз бул бир тандоо. Эгерде бүгүн сиздин маанайыңыз жок болсо, демек сиз өзүңүздү жаман сезүүгө болгон ойлоруңузду тандап алдыңыз. Дал ушул секундада ошол тандоону өзгөртүңүз. Өзүңдү сүйүү бул акыркы жана жалгыз чечим. Луиза Хейдин китебинин бүткүл маңызы бир гана сүйлөмгө сыят. Өзүңдү сүй. Бул сөздү көптөгөн адамдар эгоизм менен алмаштырып жүрүшөт. Бирок эгоизм бул мен баарынан жогорумун, башкалар мага кызмат кылышы керек дегендик. Ал эми өзүн сүйүү бул өзүнүн баалуулугун, уникалдуулугун, Кудайдын жаратылышы экендигин таануу жана өзүнө мээримдүү болуу. Сиз өзүңүздү толук сүйгөндө, сиз башкаларды жек көрө албайсыз. Сиз өзүңүзгө зыян келтире турган нерселерди, ичкилик, тамеки, туура эмес тамак, терс мамилелерди кабыл албайсыз. Сиз жашоонун сулуулугун көрө баштайсыз. Сиз жалгыз эмессиз. Луиза китепти абдан жылуу жана үмүт берерлик сөздөр менен аяктайт. Сиз бул жолдо жалгыз эмессиз. Сиздин ар бир оңой эмес күнүңүздө, ар бир жеңишиңизде сиз менен Кудайдын чексиз колдоосу бар. Сиз жөн гана ооба деп айтыңыз жана өзгөрүүгө уруксат бериңиз. 15-бөлүмдүн акыркы тапшырмасы — жашоонун манифести. Бул китепти окууну аяктаганыңызды белгилөө үчүн бүгүн өзүңүзгө бир кат жазыңыз. Анда төмөндөгүлөрдү белгилеңиз. Мен эмнеден баш тартам? Мисалы, мен өзүмдү сындоону, өткөндү эстеп ыйлоону, акчасыздыктан коркууну токтотом. Мен эмнени тандайм? Мисалы, мен өзүмдү сүйүүнү, ар күнүмдү ыраазычылык менен тосууну, молчулукка ишенүүнү тандаймын. Менин убадам. Мен өзүмө убада берем. Эмне болсо дагы мен өзүмдүн ички дүйнөмдөгү жарыкты өчүрбөйм. Бул катты катып коюңуз же ачык жерге илип коюңуз. Ал сизге ар дайым сиздин тандооңузду эскертип турат. Луиза Хейдин акыркы сөзү. Сизге калтырган мурас. Жашоо бул жөнөкөй. Биз эмне берсек ошону алабыз. Ар бир ой бул келечекке салынган урук. Сиз кандай урук сепсеңиз, жашооңузда ошондой түшүм аласыз. Андыктан бүгүн сүйүүнүн, ыраазычылыктын жана бакыттын уругун себиңиз. Сиз буга татыктуусуз. Бул китепти башынан аягына чейин ар бир бөлүмүн терең талдап, психологиялык жактан иштеп чыгуу сиз үчүн кандай болду? Китепти уккандан мурда сиз өзүңүздү кандай сезчү элеңиз? Азыр кандай инсайттар келди? Кандай сезимдерди сезип жатасыз? Комментарийге жаза кетиңиз. Бул жолду биз менен басканыңыз үчүн чоң рахмат. Эми бул билимдерди жашооңузга кириштирүү гана калды. Сизге ийгилик.